Assalamu алейкум достор. Бүгін мен сіздерге автоунаанын запчасть саткан дүкөн тууралуу айтып берем. Көп эле видеолордон көрүп жүрсө керек, биз ремонт кылган жер иштетебиз, дүкөн иштетебиз. Ошол менен бүгүн ошол дүкөн тууралуу бир аз маалымат, анан дүкөн ачам дегендерге бир пайдалуу видео тартып коелу. Биздин иштегенибизге мынакей буюрса 8 жыл болуп атат. Именно ушу машина менен иштеп атабыз, запчасть менен. Биз запчастьты негизи кайсылдырын алыш керек, кандай запчасть сатыш керек? Көп адамдар запчасть десе баары сатыш керек деп ойлойт. Биз электроника жагын эле сатабыз. Мисалы, электроникага байланышкан жагын сатабыз да. Запчастьтар көпкө бөлүнөт. Ходовой бөлүнөт, мотор бөлүнөт, кузов бөлүнөт, покрышка бөлүнөт, электроника бөлүнөт. Анан электрониканын ичинен дагы эски машиналарга, анан жаңы машиналарга болуп бөлүнөт. Же болсо аксессуар болуп бөлүнөт. Бизде именно жаңы машиналарга тетиктер, анан аксессуарлар сатылат. Биз Кыргызстандын өзүнөн дагы алабыз, Дордойдон алабыз, Кытайдын өзүнөн дагы алабыз. Эмнеге эки жактан алабыз дегенде, ушундай буюмдар бар. Аны Кыргызстанда уже өзүнүн лицолору бар. Мисалы, Кытай ошол адамга гана сатат, ошондон эле аласың. Ошондой фирмалар бар. Биз андай фирмаларды Кытайдан албайбыз. Кытайдан алса арзан боло турган буюмдарды биз Кытайдан алып келебиз. Себеби көп жылдан бери анан эми баягы иштей берсең көрөр, үйрөнөсүн дегендей, уже акыркы мына 3-4 жылдан бери Кытай менен иштешип келебиз. Ошон үчүн да сеналарыбыз көп учурда башкаларга салыштырмалуу арзан чыгып калышы мүмкүн. Кээинки учурда кымбат да чыгып калышы мүмкүн. Себеби биз өзүбүз алдырганда кээде доллар ойнойт, жол кире ойнойт. Айтор ошентип бир аз айырмаланып калат. Эми туугандар, мен маанилүүсүн айтайын. Эгер силер дүкөн ачтыңар да, силерде примерно акча канча бар экенин маанисиз, эмнелерге маани бериш керек да? Мисалы, мына Бишкекте ачтыңар да, Бишкекте ачсаңар, эң оңой жолу бул контейнер менен жасаганда. Азыр бул контейнер, 6 метровой контейнер, ичи утепление болуп жасалган. Утепленияның өзүнө 350 000 сом кеткен контейнер менен. Услугасын өзүбүз деле кылганбыз, эми өзүбүздүн инелер жасап берген, арзан жасап берген да. Андан кийин пауза. Ошентип бизде ремонт маселеси орточо 400 000ге бүткөн. Себеби ошол жерде тамак аш, услуга деп отурайын, 400 000ге бүткөн болсо, анын ичинде мына мебелдер да кирет. Себеби мына мебелдер жөнөкөйлүү болуп көрүнгөн менен буларды өзү сатып алсаң мындан арзан түшөт. Буну биз атайын жасатканбыз, себеби биздин местабыз тар болгон үчүн атайын буну жасатканбыз. Бул күйгүзүлгөн каленый айнектер, койбосоң жөнөкөй айнектер дароо сынып калат. Бул аркасындагы күзгүлөр, айтор ошо каленый нерседен жасалган үчүн аябай кымбатка түшкөн. Эми биздики площадка кичинекей да, мисалы 6 метровой жер кичинекей. Анан ошонго ылайыкташтырып, кардар келгенде үшүбөй ичкериге кирип, соода кылатыргандай кылып уюштурсаңар жакшы болот. Бул жерде бир орточо 2 миллиондон ашык товар бар. Эми ошол товарды 2 миллион акчаң болуп, анан кийин ачыш керекпи деген суроо пайда болот да. Жок. Силерде канча акча бар? Мисалы 200 000 барбы, 300 000 барбы, 500 000 барбы? Силер буну дорогой ремонт кылыштын деле силерге кереги жок. Мен ойлойм, контейнер өзү $1000 болуп калды азыркы күндө, примерно. $1000 контейнер алсаңар, эшик айнеги ачканга дагы бир кетсин 50 000. Ошо менен баштап кетсеңер болот. Эшик айнеги ачып, полка жасаганга 50 000 жетет негизи. Жетпей калса да 60-70 деличи. Вообще 150 деп койчу. 150 кеткен болсо, калганына бир 200 000, 300 000 товар алып келип баштай бересиңер. Эми бул ремонт боюнча ошондой маселе болду. Эми болсо бул товарды алып келгенде кээинки адамдар магазин ачат дагы, ошол магазинге керек эмес товарларды өтө көп алып келип болот. Мисалы, ал жерде эч кандай талап жок да ангачы. Мисалы, биз эмне сатабыз? Мисалы, караңыздар, видеорегистратор сатабыз, мисалы. LED сатабыз, лампочканын түрүн сатабыз. Бул жакта мынакей линзалар, андроидтер, бизде мындай адамдардын требованиясын биз алып келгенге аракет кылабыз. Мына ошол нерселерди биз өзүбүз коюп бере алабыз, ошол нерселерди сатабыз. Мисалы, биз өзүбүз
коюп бере албай турган, өзүбүз ал нерсени түшүнбөй турган нерсени алып келбейбиз такыр. Силерге менден совет, өзүңөр эмнени жакшы түшүнсөңөр, башында ошол нерсени алып келип саткыла. Ошондо силердин акчаңар эконом болот. Сиз өзүңүз же болсо таптакыр эч нерсе түшүнбөйсүз, анда ошол бир устакананын жанына ачыңыз, ошол усталардан сураңыз, сага эмне керек. Ал айтат, бизде көбүнчө лампочка сурайт, бизде көбүнчө мафон сурайт, бизде сигнал сурайт, дал ошолорду алып келесиз. Баа кошкондо кандай кошосуз дегенде, эми ар жерде ар түрдүү болот. Мисалы Бишкекте аренда чоң. Аренданы актатканда аренданын үстүн кошот, налогдор, продавец, ошонун баарын акчасы кошулат дагы. Запчастьтар аябай кымбат, чем башка областтарга салыштырмалуу. Сиз запчастьти 50 сомго алдыңыз, ал сизге жетип барганга чейин анын стоимосу көтөрүлөт. Мисалы 65 сом болот. Анан сиз анга карайсыз, арендаңызды, ошол жердеги мээнетиңизди баарын кошосуз, аны өзүңүз по шариату ар ким өзү кошот. Примерно 30% кошосуз. 30% кошосуз, эми анын ичинде кээде иш болот, кээде болбойт, айтор жаман болбойт, жакшы эле болот. 30% кошуп иштеп баштасаңыз, азыр көп эле адамдар 30% кошушат. Эми дагы эмне калып кетти? Эми кандай сапаттагы товар алып келиш керек? Сиз алып келген товар ушундай болуш керек. Ал бардык жактан ыңгайлуу болуш керек. Мисалы жөнөкөй эле провод алып келдиңиз. Мисалы муну Кытайдан алып келебиз. Но провод жөнөкөй эле мынакей. Бир жагы Type-C, бир жагы iPhone'го насатник менен, бул жагы Type-C. Азыркы күндө популярный, потому что iPhone'дордун керектүүлери Type-C, керектүүлери iPhone, же болсо Android'тердин көбү Type-C, ошонун баарына иштей бере турган бир провод. Бир машинада мисалы көп провод жатат да. Samsung деле бар, бунус деле бар, бунус бар. Ошондайларды жок кылып, ордуна бир провод койгонго ыңгайлуу да. Ошентип, элге мындай жеңилдик алып келе турган товарларды алып келсеңер, ошол жакшы болот. Эми мен популярный товарларды мен каяктан билем дейт да, мисалы. Мен аны каяктан билем, мен түшүнбөйм, ал темада эмесмин десеңер, анда мындай. Азыр интеллект деген нерсе бар, интеллектке киребиз. ChatGPT, түрлөр аябай көп. Google'га деле кирсеңер болот, мынтип сурап бересиңер. Мисалы, мына лампочка да. Лампочка шунур. Ошол шунур тууралуу суроо бергенде, азыркы күндө эң жакшы сапаттагы жана эң көп сатылып аткан мындай телефондун заряднигинин проводун көрсөт мага деш керек да. Ошондо провод көрсөтөт. Анан ошондой провод алып келип сатып башташ керек. Анан буну жакшы сапатта алып келгениңер жакшы. Мисалы, дешевый болбош керек. Дешевый нерсе эч качан жакшы болбойт. Себеби Кытайлар ушундай, сен төлөгөн акчага жараша ичине материал коюп берет да. Арзан нерсенин ичине оригинал провод коюлбайт деген нерсени түшүндүргүм келип атат. Же болсо Android сатасың деп кой, Android. Android'ти көп адамдар только акчасына карайт да. Бул Android'те мисалы түшүндүрүш керек. Сатарда, мисалы сен сатып атсаң, мен мына как сатуучу катары мен силерге түшүндүрүп берейин. Бул Android, бул жөнөкөй планшет. Эми элестеткиле, бул 7000 сом. Эми 7000 сом планшет кандай иштеш керек да? Эми 7000 сом телефон кандай иштейт? Жана 17000 сомдук планшет кандай иштейт? Ушундан бир түшүнсөк болот. Уже 17000 сомдук планшеттин бунун процессору башкача, 7000 сомдук планшеттин процессору башкача. Демек, арзан нерсе эч качан сапаттуу болбойт. Туугандар, мен силерге азыр как сатуучу катары Android жөнүндө айтып берейин да. Бул Android 7000 сом. Бул Android 13000 сом. Бул Android 17000 сом. Эми караңыздар. Бул Android деп аты болгон менен бул жөнөкөй эле планшет. Планшет аркасында усилитель менен. Бул дагы жөнөкөй эле планшет аркасында усилитель менен. Атайын колонкага токту көбөйтүп бергенге. Бул дагы ошондой. Эми өзүңөр ойлогула. 3000 сом, 7000 сом планшет менен 13000 сом планшеттин уже ичиндеги процессор, драйвер, мына матрица, дюйм бардыгы айырмасы бар да. Мисалы баягы 7000 сом телефондун экраны башкача иштейт. Ал эми кымбатыраак телефондун экраны башкача иштейт. Мына ошондой сапатка караш керек.
Анан бирөө келет да сага айтат. Бурун кымбат го дейт. Мен 10 жерде 7.000 көрдүм го. Сеники 15.000 дейт. Аны анга түшүндүрүп бериш керек. 15.000 сомдук бул буюм катыбайт, процессору күчтүү, үндөрү каттуу, мындай, тигиндей деп ошону ар бир товарыңды түшүндүрүп бере алышың керек. Эми бирөө элден кымбат койбошуң керек. Мисалы эл 10.000 сатса, сен 15.000 сатсаң ал туура эмес. Сен клиент тез эле сенден клиент кетип калат. Айтайын деп атканым, сен сатып аткан товарды акчасына эле карашың керек эмес. Анын сапатына, элге канчалык кызмат кылып берет, ошонун баарына карап, анан кийин эл катары баа коесуң. Эгерде акция жарыяласаң дагы сен ошол бунун баасын түшүрбөйсүң. Ичинде бесплатный установка кылып бер. Сен шуну саткан адамдарга зулум кылып койбошуң керек. Мына ошондой методика менен иштейсиңер. Андан да бир башка маселелер жаралса, мисалы мындай маселе жаралат, караңыздар. Серьезный маселе. Линза. Анан кийин мынакей 3.000ден баштап туруп 30.000ге чейин түр көп да бунун. Анан кийин мен жаңы сатуучу катары мен кайсы бири азыр удачный чыгып атканын мен билбейм да. Силер билбейсиңер, то есть. Анан билбей, анан силер неудачный чыккан нерсени алып келип эле ушул жакшы деп сата бересиңер. Анан кандайдыр бир проблема болуп турган болсо, уже силердин репутацияңар түшүп кетет. Ошол нерсени жакшы билиш үчүн эмне кылабыз? Дагы деле эмне кылабыз? ChatGPT'ге киребиз. ChatGPT'ден чыгарбаса Google'га киребиз. Авто унаага коюлуп аткан био линзалардын обзорун чыгарып бер дейбиз. Анан ал жерде обзорлор чыгарып берет. Эки линзаны салыштырат. Анын тунуктугун салыштырат, линияларын салыштырат, алыска тарткандыгын, мынча процент жарыктыгын, анан ошол жактан маалымат топтойбуз. Анан кийин ошол жактан анан тиянак чыгарып келип, анан кийин мунун арасынан мына ушул өзүн жакшы көрсөтүп атат, же болбосо мына ушул өзүн жакшы көрсөтүп атат деп анан биз алуучу адамдарга комментарий беребиз. Өзүңөрдө маалымат жок, кармаган эле ушул жакшы, кармаган эле ушул жакшы дей бере турган болсоңор, ал товар эгер жакшы болбосо, силердин репутацияңарга зыян берет. Анда бул жерде дагы бир суроо пайда болот. Анда эгерде только жакшыларын эле алып келип, жамандарын алып келбей эле койсокчу, андай деле болот. Бирок жаман дегени бул арзан деген сөз да. Кээ бирки адамдар кымбатын кое албайт. Арзаныраак койгусу келет. Пока убактынчалык. Ошол адамдарга арзан да алып келиш керек. Мына ушундай болуп арзан да алып келишке туура келет. Андан сырткары да, мисалы мына азыр заманбап азыр мындайлар чыкты да. Мисалы машинанын кассетасын закка жедирбей, ошол жерге Android орнотуу. Популярный болуп атат азыркы күндө. Бардык машинага бар эмес. Эгерде силер ошол нерсени алып келип сата турган болсоңор, бул силерге клиентураны көбөйтүп берет. Бирок эч кимде жок деп туруп, өтө чоң баа койбош керек. Соода да ушундай. Соодагерлер аябай амал көй. Сен алып келдиңби, мисалы Кытайдан. Арадан эч канча убакыт өтпөй башкалар да алып келет. Ошол нерсени туура түшүрүш керек. Ошон үчүн мындай ошол адамдардын муктаждыгынан пайдаланбаш керек деген сөз да булчу. Эл ошол мурдакы эле канча ушунча сата бер. Эл сени уже эл үчүн кызмат кылганыңды билсе, элдер уже өзү келип баштайт, өздөрү сени алып баштайт. Ошентип тугандар, мен эми бул видеону тарткандан мага эмне пайда, эмне толут да? Мен ушул запчасти ачканда мага бирөө жардам берген эмес, чындап. Жардам бербей мен кыйналганмын. Көп жерге чуркаганмын, ашыкча убакыттарым кеткен. Дизайн жасаганда, документ жасаганда жада калса канча кыйналгам. Мен ошол жаңы бизнесмендерге мен ошону аз болсо дагы бир пайдалуу видео катары тарттым. Эгер бул видео жакшы просмотр алып, түгүнө кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолор жарала турган болсо, мен дагы да видео тартып берген даярмын. Андыктан тугандар, өзүбүздүн билгенибизди бөлүшөлү. Себеби биз дагы кандай кимдендир бирөөдөн үйрөнгөнбүз, көргөнбүз, кылып атабыз, окшошуп атат. Ишти кененирээк кылайлы. Бул ырыскы Алладан бардыгыбызга жетет. Андыктан тугандар, өзүбүздүн чөнтөгүбүздү ойлогон соодагер эмес, элдин бир кандайдыр бир көйгөйүн чечкен соодагер болгонго аракет кылайлы. Кандайдыр бир кемчиликтер болсо сөзсүз жазайлы, ошондон биз да оңолобуз, өсөбүз.
Биз айта кетчү, биз Бишкектебиз. Биздин бааларыбызды региондорго салыштырбагыла. Себеби региондо мен өзүм 10 жыл иштегенмин. Региондо башка система иштейт, Бишкекте башка система иштейт. Бишкекте региондо 250 сомго чай ичсең, Бишкекте 1000 сомго чай ичесиң. Региондо 15 000 сомго квартира снимать этсең, бул жерде 70 000 снимать этесиң. Магазинде ал жакта 3 000 сом төлөсөң, бул жерде 50 000 төлөйсүң. Ошон үчүн эч качан регион менен Бишкекти салыштырбагыла. Баарыңарга пайдалуу видео болду деп ойлойм туугандар. Дагы да вопрос жаралатырган болсо сөзсүз түрдө бизге кайрылгыла. Мен фамилиям Мурзабөгүл Эламан. Унаа таануу академиясында балдарды нолдон окутуп келем. Автоэлектроникага, нолдон бизнес баштоого, Кытайдан товар алып келип сатууга, ошондой эле бизнести нолдон упаковать эткенге үйрөтөм. Андыктан ким ушул нерселерге кызыкса бизге кайрылгыла, биздин командага кошулгула, чогуу өнүгөбүз, өсөбүз. Бул келечек жаштарда. Assalamu alaikum.